Бүгүн биздин сөзүбүз урматтуу бир туугандар, мынагы Ташкенттен чыккан адал кесип туурасындагы Саид Рахматуллах Термизидин китебинен бир аз окуп бермекчибиз. Анткени мына ушул Орто Азияда ислам китептерине мында илимий түрдө маани берилип, ошолордун туура жазылуусу жана туура которулуусу, туура мындай бир редакцияланган исламий китептер биринчи орунда чындыгында Кыргызстанга караганда Өзбекстанда өтө чоң жылыш бар. Бул маселени моюнга алышыбыз керек. Мына ошол китептердин бири урматтуу бир тууганым Саид Рахматулла Термизинин мына ошол адал кесип жана адал соода туурасындагы китебинен кээ бир нерселерди окуп беренге аракет кылалы. Анткени биринчи максатыбыз китепти тааныштыруу болсо, урматтуу бир туугандарым, экинчи максатыбыз мына ушул китептеги кээ бир маалыматтарды окуганга аракет кылсак деген сөз. Чындыгында кыргыз тилиндеги ошол динге байланыштуу китептердин сабатсыз экендиги жана туура маалыматты кээде туура эмес мындай жазып алып же болбосо тилдик нормалардын мындай бир нормаларына туура келбей калгандыгы кадимкидей байкалып калат. Мына ушул китептин ичинде урматтуу бир тууганым кесип жөнүндө, мисалы үчүн Кудай Таалам Кур'ани Каримде Бакара сүрөсүнүн 200 мисалы үчүн 67 аятындагы бир аятта айтат, урматтуу бир туугандарым, анфиqu min tayyibati ma kasabtum. Өзүңөр кесип кылып тапкан нерселериңердин эң тазаларынан башкаларга жакшылыкка нафака кылып сарф кыгыла, жумшак кыла деген аят келсе, Шура сүрө 30 аятында "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум". Силерге кайсы бир проблема, кайсы бир мусибат, кайсы бир оорчулук жетсе, ал өзүңөрдүн колуңар менен кылган кесибиңерге байланыштуу деп айтылат. Демек, биздин башыбызга түшкөн кыйынчылык, оор иштердин бардыгын биз өзүбүз кылган ишибиз менен, кылган күнөөлөрүбүз менен урматтуу бир тууганым тилеп жана талап кылып алар экенбиз. Ал эми Маида сүрөсүнүн 38 аятында жазаан бима касаба, бул дейт алардын кесип кылып, кармап туткан кылган иштерине жараша жаза деген урматтуу бир тууганым сөз айтылынат. Демек, кесип деген сөз ошол адамдын кармап туткан иштерин айтыла турган, кадимки эле кыргыз тилинде кесип кылган деген мааниге ылайык келер экен. Чындыгында арам деген эмне, адал деген эмне деген маселени кесип туткандар, кайсы бир иштин туткасын кармагандар, дыйканчылык кылгандар, же болбосо соодагерлик кылгандар, же болбосо кандайгы иш болбосун эптеп тыйын табыш керек болуп аракет кылып аткандардын бардыгы мына ошол иштердин арам менен адалын билип алганга аракет кылуусу керек. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан болгон бир хадисте Азирет Ан-Нуъман ибн Башир айтат, мен уктум пайгамбарыбыз алейхиссалам айтканын дейт. Ал-халалу баййинун вал-хараму баййинун. Адал айдан ачык, арам да айдан ачык белгилүү. Ва байнахума мушаббахатун ла я'ламуха касиру минан нас. Жана адал менен арамдын ортосунда көп адамдар биле бербеген күмөндүү иштер дагы бар дейт. Фаман иттакаш мушаббахати истабра али динихи ва ардихи. Кимдеги мына ошол күмөндүү нерселерден алыс болуп, өзүн сактай турган болсо, бул адам өзүнүн динин дагы, өзүнүн абирин дагы таза жана туура сактап калды дейт. Ва ман ваqa fi şubuhati kara'in yar'a hawla al-khima yushiku an yuwaqi'ahu. Эгерде кимдеги ошол күмөндүү нерселерге, адал экендиги, жарам экендиги айдан ачык эмес болгон күмөндүү нерсеге түшүп калса, бул жанагы коруктун четиндеги кой кайтарган адамга окшош. Анткени кой корукка түшүп кетүү коркунучу бар. Ала ва инна ликулли маликин хима. Ар бир падышанын өзүнүн коругу болот. Ала инна хималлахи фи ардихи ва харимуху. Аллах Тааланын өзүнүн коругу жер бетинде, бул Аллах Тааланын арам кылып койгон нерселери. Ала ва инна фил жасади музгатан иза салахал жасаду куллуху. Билгиле, адамдын денесинде бир үзүм эт бар. Эгер ошол үзүм эт оңолсо, адамдын денесинин бардыгы оңолот. Ва иза фасадат фасадал жасаду куллуху. Эгерде мына ошол бир үзүм эт бузулса, адамдын денесинин бардыгы бузулат. Ала ва хиял калбу. Билгиле, бул жүрөк деди. Демек, ошол жүрөк бузулса, денесинин бардыгы бузулуп, арамга түшүп кетер экен дагы, жүрөк оңдоло турган болсо, бардыгы адал жакка ооп кетер экен, урматтуу бир тууганым.